Эми экономикалык жагын карап көрөлү. Карызга алынган 386 миллион доллардын эффективдүү пайдаланышы жана анын өзүн өзү акташы маселе болуп турат. Анткени Бишкек жэбинде өндүрүлгөн электр энергиянын өз наркы 2 сом 90 тиын, ал эми сатуу наркы 70 тиын. Демек карыздан кутулуу үчүн электр энергияга болгон тарифтердин баасын көтөрүү керек болот. Бул биздин жарандарга түздөн түз материалдык жактан түшүктү алып келет дегенди билдирет. Эгерде 386 миллион долларлык кредит алууда ТО түзүлсө, анда бул өңдүү маселелер талкууга алынмак. Бирок 2013 жылы жеке адамдын принципиалдуу кызыкчылыгы жалпы элдик кызыкчылыгынан жогору коюлуп, кыска мөөнөттө Бишкек жэбин модернизациялоо долбоорун ишке ашыруу аракеттерине улам кыргыз мамлекети 20 жыл бою чоң өлчөмдө кредит төлөөгө душар болду. Ушундай баа менен Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоонун канчалык зарылчылыгы бар эле деген суроо жаралат.